Поэзия бул жашоонун өзү десем болот. Анткени жашоону көрктөндүрүп турган, сулуулап турган, жан дүйнөнү байытып, бир эстетикалык рахат тартуулаган көркөм кооз нерсенин баары поэзияга кирет да. Чагылган жарык кылып бүт дүйнөмө, бул түнү тереземди шамал ачат, капыстан келип жеткен кабар өңдүү дүнүйө дүбүрткүлүү атын атат. Көз алдым көнбөгөндөй буркан шаркан, таң кылып кызуулантып делебемди, кайдандыр шаттык болуп агылган шаң түгөн көз түмөн колдой дүпүрөдү. Түн бою туш тараптан өтүп жаткан бир улуу жүрүш жөнүн айтып коопту. Добулбас кагат күндүн күркүрөгү, байыркы баатырлардай бул түн аткан, караңдайт караандары бактын сүрдү. Чоң энем аябай жомокчу, мындай сөзмөр киши эле. Анан ал кишиден жаңы бир сөз уксам же элден карыялар көп сүйлөшчү чогулуп, алардын жанында ойноп жүрүп, энемди ээрчип жүрүп, бир жаңы сөз угуп калсам, сөз жок сурачумун да. Сөздөргө эле кызыга берчүмүн өзүмө элечи. Бул эмне деди, эмнени билдирет, эмнеге антип айтты деп элечи. Өзүм табиятым ушундай экен да азыр ойлосом. Анан ошо чоң энемди уктатчу эмесмин, жомок айтмайын. 9-10 класстан ыр жазып баштадым. Анткени мен ушунчалык ага чейин ошо немени көрдүм да. Ошол кезде Омур Султановдун кечеси болуп калды, телевизордон көрдүм. Анан ага удаа эле Турар Кожомбердиевдин кечеси болуп калды. Ошо эки алып акындын ырларын уккандан кийин, алар укмуштай окушчу да ырларын дагы сонун кылып. Анан ушунчалык өзүмөн өзүм эригип кеттим окшойт. Алардын китептерин таап алып, жазданып жатып окуп күн түндөй. Ошол убакта поэзияга мамиле деген китеп мага көзүмө урунуп калды, Аман Токтогуловдун. Ушунда дайыма айтып жүрөм, ошол китепти окугандан кийин мен поэзия эмне экенин, ыр жазуу эмне экенин ошондо накта көзүм ачылып аябай жакшы билип калдым да. Анан ошондон баштап мен адабий сындарды окуганга өттүм. Адабий изилдөөлөрдү поэзия жөнүндө. Анан ошондон кийин баягы дептеримди ачып карасам, мен ошо тиги өзүм окуган акындарды туурап жазыптырмын да. Анан дептеримди акырын отко жагып салдым. Поэзияга болгон сүйүүм ошол кезде башталып, анан кийин баягы шаарга келгенден кийин адабий кружокторго катышып баштадым. Омур Султановдун кружогун издеп таап барып ага катышып баштадым. Анан Роза Мукашеванын кружогу бар экен, Жаш толкун деген. Ага катышып, менин биринчи кийинки ошо өзүм өзгөргөндөгү, өз стилимди таап баштагандагы, өз жүзүмдү тапкандагы алгачкы ырларымды ушу Омур агай менен Роза Мукашева эже окуп, аябай жогору баа беришкен учурунда. Роза Мукашева эже аябай мактачу кружокто иримде жүргөндөчү. Бул кызда данек бар деп эле мактай берчү. Анткени ар бир ирим болгон сайын, жума сайын болот да. Ар бир жума сайын улам бир акындарды чакырып бизге тааныштырып, ырларын окуттуруп. Мен ошол кезде биринчи жолу көрдүм да, өзүм чыгармаларын окуп жүргөн акындарды ошо иримде жүргөндө тааныштым. Мисалы Эгемберди Эрматов, Айгүл Узакова, Роза Карагулова, Асан Жакшылыковдор ошол кружокту иримге келип, бизге ырларын окуп берип, ошондон таанышып, ырларын угуп ошентик да. Ак тайлак болуп ойнойт, адашкан аппак куюн, кар жаткан калаага кароосуз калган буюм. Аралайт адамдарды айласыз көлөкөдөй, ар качан издейт жанды, эң сырдуу, эң бирөөгөй. Карындан кайгы тартып, курсактан куугунтук жеп, жарыкка келген бала
болмокпу мынча серек, жан болду өзгөчө бир тагдыры карды ширеп. Баланын дүйнөсү ал пейим айла курган, буюмча керек болбой чимирет турмуш улам. Киргөчө жолдорун ак шаардын базарлары, күн сүрдү кайырсырап, кар баскан тагдырына каратып адамдарды. Ак кардай тагдырында ата эне орду барбы? Бар болсо кайда кана? Ак тайлак фото көрсө кайрылар күнү кайсы? Көрүнбөс ата энени кареги талай издеди, бар беле менде деги чоң ата чоң эне өзү дегенсиң бала көзү. Күйүмда ич дүйнөсү, үйүм жок неге элдей, жүрөмүн неге эндей деп айтып ар бир күнү тургансың суроо көзү. Кадалып адамдарга кар баскан тагдырында, айланган ак куюнга, айланып ак куюнга. Өзүң көргөн нерсе сага аябай катуу таасир этсе, ошонун өзүн өзү баягы ыр болуп келе баштайт. Же бирөөнүн тагдырын угасың, же бирөө айтып берет. Анан ошого аябай катуу таасир алып калсаң, анда чыгарма жаралат да. Анан эгер таасир болбосо анда эчтеке болбойт. Субъективдүү нерсени дагы мен объективдүү нерсеге айлантам да. Ошол масштаб түбөлүктүү темаларда, анан ар бир адамга тиешелүү болгудай, анан эч ким байкабаган кандайдыр бир эч ким көрбөй жаткан нерсени, эл билген нерсенин жаңы бир жагын ачып бергенге аракет кылам да. Анткени ар бир нерсенин экинчи жагы бар дегендей. Таяктын эки учу бар. Анан ошол ар жагында жаткан нерселерди мындай терең изилдеп ошону ачып бергенге аракет кылам. Чачтарымда бороон ыйлайт, сапырылып бүтө албай, көөдөнүмө сыйбайт, көрүнбөс кош сабалай. Аламатын булуттардын алгын келет көзүмөн, кеч жылдызы уялаган ал бир көктүн көзү кең. Көр дедиң да неге алыс кылдың жараткан, болгуң келген ага гана жарашкан. Чачтарымда бороон ыйлайт, сапырылып бүтө албай, көөдөнүмө сыйбайт, көрүнбөс кош сабалай. Коомдогу нерселер албетте бизге, мага мисалы аябай таасир этет. Анткени көрбөй кое албайсың, көрүп атасың, угуп атасың, элден тышкары боло албайсың дегендей, коомдон тышкары боло албайсың. Ошон үчүн бардык нерсеге баягы жан дүйнөң менен, ички өзүңдүн сезим туюмдарың менен ошондой мамиле кылгандыктан ошол нерсенин баары менин чыгармачылыгыма сөз жок кирет да, ошондо жашап калат. Ал кандайдыр бир кээде ойлоп кетем, бул өзүнчө бир доорду чагылдырып аткандай, хроника болуп аткандай сезим калат да. Махабат майданында экишербиз, түбөлүк эр шаркак эркек аял, эсибиз эңкейгенче эңишебиз, болбой кез өзүбүздө эч бир аяр. Берилген өңдүү жашоо кыйналууга же эрмек кылуу үчүн бирөөбүздү тартабыз сүйүүбүздү чылап ууга, болгондой ошол гана керектүүсү. Окшойбуз бири-бирисиз жашай алгыс, көйгөйүн бул турмуштон кошо тартып, бирок да качан болсо адам жалгыз, бере албас өзүндөгү жүгүн артып.
ошондонбу пенделердин өчпөс мұңы, кеткенде ыйман жолун ыйык тутуп, сооротчу көңүлүңдү сонундугу, адамдык асылдык бар алчу күтүп. Махабат өмүрдөгү издээрибиз, түбөлүк эр шаркак эркек аял, эсибиз эңкейгенче билбей жүрүбүз, болбой кез өзүбүздү эч бир аял. Кыргыз тилине аябай сонун которулган Эдуардос Межелейтистин, Давид Кугультиновдун, Вознесенский, Пушкин, Расул Гамзатовдун ырларын окуп жүрчүмүн. Биздин мурунку классик акындар окumuş, сонун которгон да аларды. Ошол китептерди, Пушкиндин китептерин аябай окуп, сүйүп окуп дегендей, Шекспирдин драмаларын окуп, андагы монологдорду да жатка билчүмүн. Анан сонеттерин окудум, Айтор Шахнамени окудум, ал дагы ыр менен жазылганда. Мен адабият институтунда окуп жүргөндө дүйнөлүк адабиятты окудук да. Байыркы антикалык мезгилден баштап бүгүнкү учурдагы адабиятка чейин ар бир кылым, ар бир доор, ар бир жанр, ар бир багыт, ар бир жеке баягы чоң акындар, жазуучулар, драматургдар, котормочулар иши кылып болгон неменин баарын, адабияттын тарыхын казып окудук. 5 жыл ошондон экзамен бердик. Тоолорго, тоолорго, тоолорго деп кыргыз үн салып оң солдо, үндөгөн жүрөгүн бийикке, бир конуп кай берем кийикке. Чокуда бүркүттөр шаңшыган, жанашты булутка жан улам, аруулан деп өзүн аруу жан. Жылдыздай жанып төрө көктанан, ойт берип ар чоку аркырдан. От болуп ар чоку аркырдан, кылымдын түндөрүн сапырган, рухуна сан элди бөлөптүр, ченемсиз доорлор атынан. Бабалар нур болуп калкыган, бел кыла урпагын артынан. Тоолорго, тоолорго, тоолорго деп дайым каранып оң солго, жылдыздуу асманды ойлонто, бабалар айбарын козголто. Айланган тоолорго, тоолорго сөйлөттү зор дене алпалар, капкалуу шаардай калкалар, сырына сан элди таң кылган, купуя катылган жаалы бар. Жазданып өңүрүн бир жабар, жашаган урпактын багы бар. Бүгүн да тоолорго, тоолорго дейт кыргыз жүрөгү оң солдо, түбөлүк урпактан урпакка торолуп тоолордо, тоолордо. Окурмандарга азыр Кудайга шүгүр соцсеттер бар дегендей, гезиттерди, мурунку журналдарды ошолор алмаштырып калды да. Анан сайттарга, социалдык сеттерге, Instagram, Facebook дегендерге байма-бай эле чыгып атабыз. Андан тышкары ошо ар кайсы өлкөлөрдүн сайттарына көп чыктым. Ар түрдүү тилде дегендей, англисче, испанча, итальянча, орусча, казакча. Ай уйуйт асманында Бишкегимдин, болбурап кеч жөлөнөт, ийнине өткөндөрдүн, мүрүсүнө мүшкүлдү иш толтурган, мүдөлүү жолдор көндүм. Баратам көлөкөмдөн, бир дашып, бирде сүйрөп, күгүн талаш, так талаш, тагдыр талаш. Ай уйуган асманы Бишкегимдин, өмүр жайлап, өмүр токтоп, ак жайыл дасторкондун бир четинде олтурган адамдарын,
арынын уясындай үйлөр катат. Дүйнө базар, сөздөр сапар, сөздөрдү ээрчип алып дуулдайт шаар. Жазмышың көлөкөдөй, бирде издеп бирде качар. Бир гана ай уюган асманы бишкегимдин, ар дайым жолоочуга нурун чачар. Сынбас мазар, ай уюйт асманында бишкегимдин.